Arvaqla ballar. Assalamu alaikum. Salamatсыңарбы? Үш түрдөлө учурашпайын, Assalamu alaikum десеңер бирөөлөр жакпайт экен. Arvaqla десең да бир өзүнө жакпайт. Salamatсыңарбы дейт. Баары карагыла жаккандай болсун. Баары жакшыбы, жогу жакшыбы? Мындай сүйлөгөнүм жакшы белгенчи. Микрофонго сүйлөгөн жакшы. Эмнече микрофонун алдын эфосун азайтып койсуң жаңырап. Билесизби? Алды эфо дегенде эле бирок койсуң. Балким жазуу бар экен, жазуу болсо. Бул жаңырган азыраак эле болсо, Эми жаңырган азайып калды, Мына ыңгайлуу экен, Эмесе балдар, менин атым Сейтек Качкынбаев. Көргөнүмө абдан кубанычтуумун. Силерди көптөн бери мына жай ичи өзүм да көптөн бери эч ким менен мындай жолугуп сүйлөшүп эле келем. Азыр мүмкүнчүлүк болуп турат, ушу мүмкүнчүлүк берген ушу балдар силерге да рахмат. Жака кетип атып, бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөм экен деп ойлодум да. Биринчи, азыр эмне жөнүндө сөз кылам, кыска токтотуп кетейин. Биринчи, мен биринчи өзүмдү тааныштырам биринчи. Андан кийин китеп окуу жөнүндө сөз кылам, бир аз техникасы жөнүндө, кантип китеп окуш керек дегенин. Китеп өзү эмне дегенчи. Андан кийин акыркы жаңылыктар жөнүндө бир аз сөз кылсам деп отурам. Мен быйыл Toyota деген компания бар го. Билесиңерби? Машина чыгарган компания билесиңерби? Ошонун мурдагы президенти менен бир жума чай ичип жүрдүм. Анан андан уккан акыркы жаңылыктарымы, өзүмдүн ага кишиге берген суроолорум, алган жоопторум жөнүндө да бөлүшүп кетейин. Бизди келечек эмне күтүп атат деген, качан уча турган самолеттер келет, анан алардын стоянкасы каерде болот депчи. Эмнерде турабы, же анан үстүнө болобу, же ак үйдүн жанына болобу, ошону кандай пландашылып атат деген сыяктуу сөздөр болду да, менде да кызык болду ошол суроолор. Эмесе анан аягында ошо киши коркунтулап бир аз мүмкүн тил үйрөнүү сырлары жөнүндө айтам, мүмкүн кызыгат. Анан коркунтулап суроо жооп өтүп, анан таркасак болот. Менин атым Сейтек Качкынбаев. Мен азыр Бишкек ишкерлер клубунда директор. Бишкекте. Ушу силердей студент болгом, силерди көрүп алып эле өзүм эстейм да. 20 канча жыл мурун мен да айылдан келип, Бишкекке келгенимде Бишкек башкача эле окуп, анан кыялдарга чөмүлүп, китеп окуп, кыйналып, жатаканада жашап, жегенге эч нерсе жок 90-жылдар окуганбыз биз. Пияздын өзүн эле кууруп жеп, нан да жок болгон жылдар болгон, шише тапшырып, билишиңер мүмкүн, бирок силерде азыр бул башкача мүмкүнчүлүк да. Эми мен негизи жашоонун кыйынчылыгын арыздан айын алар жөнүндө сөз кылайын деген жокмун, жакшы нерселер жөнүндө айтайын деп атам. Мен Бишкекте жашап атканыма 6 жыл болду, мени таанай электер болсо. Буга чейин мен өзүм Японияда, Токиодо үчүн Toyota жөнүндө сөз кылып кеттим да. Ал жерде Васеда деген университет бар Токиодочу. Ошол жерде магистратурада докторлукта окуп жүрдүм. Саясат жана экономика боюнча мындай илимий кызматкер болуп жүрдүм да. 50 миңден көп жапон балага сабак бердим. Мектепте да мугалим болуп иштедим, университетте да иштедим. Анан котормочу да болуп жүрдүм, студент катарычы, эл кылган иштер болуп да. Балдар мен 7 тил билем баса. Но 5, анан дагы 7 тил. Тамашасы жок эле айтып атам, мындай 2-3 сүйлөздү үйрөнүп алып эле анан мен ошол тилди сүйлөйм деген жокмун. Түнү саат 3-тө деле бирөө WhatsApp'тан чалып, муну деп суроо берсе ошол жерден жооп бере алат да. Үйкү сурабыңыз делечи, ошол тилди. Ошондой мааниде айтып атам. Кайсы тилдер дегенде мен Кытай тилди бүткөм, биринчи кытайча билем, Кытайда окугам. Андан кийин Жапонда окудум, 12 жыл Токиодо жүрдүм. Корейче билем, Корей компанияда да иштедим учурунда. Анан инглисче билем, орусча билем деп ойлойм, чындап. Боюнча жакшы эле билем деп ойлойм. Кыргызча билем. Анан өзүмө ишенип айта алган дагы бир тил өзбек тили. Эркин сүйлөйм деп ойлойм. Бирок өзбекче жазсам жакшыраак жазам балкимчи. Көптөн бери сүйлөбөдүм. Бир аз практика жок азырчы.
Ошо анан балдар силерге улуп атабы силерге? Siz yakıt takanda жақсы Оңундай кылабыз. Байрак. Улуп атабы силерге? Агай, сиз микрофонду жакын кармасаңыз Мындайраак кармасам угулат экен, а? Мындайраак кармайт. Аны угулуп атат дейт. Нормально экен, нормально экен, нормально. Эми китеп жөндөсөз болобу азырчы. Эң эркин эле сүйлөшөйүн деп отурам силер мененчи. Мен студент кезимде биринчи жолу мен китеп окушту Жапанда үйрөндүм, чынын айтайынчы. Мен бала кезимде же мурда илгери мен китеп десе эле негизи адайый чыгарманы эле элестете бериппиз да. Чыңгыз Айтматовдун эле, Жамиле Ласын эле китеп деп ойлой бериппиз да. Китеп окуйт десе ушу адабият деле окуйт деп ойлой бериппиз. Көркөм адабият делечи. Тиги бирөөгө сүйүүсүнө жетпей калат, анан кийин же бир жаратылышты кооз бир куштар учуп жүргөн болот, анан бир жалбырак анау дарактын башында бир жалбырак жерге түшкүчө бир бетти жазат да, монтипчи, ал монтип чимирилип, анан аба мынандай болуп, өктөбүрдүн абанын температурасы мондай болгондо ал монтип түшүп, анан мондай болгондо анан жүрөгүмө келгенде мурда унутулуп кеткен кызым эстедим деп ушинтип жазат. Китеп окуйт десе ошону эле элестетип жүрмүн да мурдачы. Анан Жапанга барганда ушу китеп окушту чындап эле аргасыздан үйрөндүм. Аябай Жапанда аябай конкуренция оор коом экен. Мен магистратурага кирип калганда анан мындай болду да. Методология деген сабак бар эле. Илимий методология деген да. Ошондо жумасына калп айтпасам бир 50 китеп окугула деп тапшырма берилет. 50 китеп элестетип койгула. Анан албетте ошол 50 китептин ар бирин биринчи беттен баштап 643 бетке чейин антип ар бир тамгасын калтырбай окубайсың. Өзүнүн техникасы болот экен да китептичи. Бирок элестеткиле, анан ошону инглизче окуйсуң, 90% мен окуган китеп инглиз тилде болду. Инглиз тил деген англис деген сөз, мен кыргызча айтып атам инглиз депчи. Орусча англис да, английский. Инглиз тилде анан жапан тилде. Негизи ошондой болду. Анан окуп жүрүп аябай такшалдым ананчы. Ошондо жүрүп анан китеп окуш деген ушундай болот турбайбы деп биринчи китепти ошондо көрдүм да. Могу метродо жүрсөм деле аргасызсың, метродо жатаканадан университетке чейин баргыча мисалы 54 мүнөт болчу меникичи. Күнүгө ошо жүрө берип, ушу мүнөтүнө чейин санап каласың да, кайерде кайер келип каларыңчы. Анан кайерден пересадка каласың, трансфер. Ошондон бери билесиң, анан ошондо кайерде китеп окуп каларыңан бери билесиң да. Ошол учурларда ушу жумасына бир 50 китептерди окуп жүрдүк, чындачы. Аябай мындай кыйналасың. Бирок баягы кандай десем, баягы Джеки Чанды кинодо машыктырат го, ошондой болуп эле, бирок монстр болуп чыгат экенсиң. Китеп окушту аябай өздөштүрүпчү. Анан ошого китеп окуу жөнүндө келгенде анан ошо силерге айттым, баягы мен китеп десе адабият деле ойлойт экен депчи. Китептин түрү бар экен да. Ошон үчүн мен айтат элем, негизи жакшы китеп жаман китеп болбойт. Жакшы китеп дагы болбойт. Максатка жараша деп ойлойм да, китепчи. Китеп мисалы Манас атабыздын тулпарынын мисалы такасы жөнүндө деле болушу мүмкүн. Така жасоо өнөрү жөнүндө делечи. Же болбосо курулуш жөнүндө болушу мүмкүн. Же болбосо муну таштын түрү жөнүндө болушу мүмкүн. Ошон үчүн ар бир китеп ким өзүнүн максатына жараша эмнени үйрөнгүсү келип атса, эмнени билгиси келип атса, ошого жараша китепти тандап окуу маанилүү да. Ошон үчүн баягы китеп дегенде эле биз сөзсүз эле бир эле адабият деле мына жалбырактын жерге түшкөнүн же болбосо бүркүттүн учуп жүргөнүн гана түшүнбөйбүз да. Ошон үчүн анын түрлөрү көп. Анан негизи ушу Жапанда мен илимде жүргөндө биринчи жолу китеп окушту ошондо үйрөндүм. Анан китеп окуунун техникасы жөнүндө сөз кылайын. Кантип окуш керек депчи. Мен коомдук илимде жүрдүм. Коомдук илим деген эмне экенин билесиңерби? Коомдук илимдер деп коет, social science инглизчечи. Коомдук илимдер дегенде бул буга экономика кирет, тарых кирет, саясат кирет да.
коомдук илимдер. Бул так илим эмес да, экиге экини кошсо 4 эмес. Бул жерде кубулуштар жөнүндө болот. Социалдык кубулуш жөнүндө мисалычы. Эмне үчүн элдер азыр айталы кээ бир жерде өзүн өзү өлтүрүү көп деген сыяктуу, же болбосо эмне үчүн бир жерде революциялар боло берет, тополоңдор боло берет, эмне үчүн Сингапурда экономикалык өнүгүү болот мисалы, же болбосо эмне үчүн Монголияда демократия орнобойт деген сыяктуучу мындай кубулуш да, бул социалдык, экономикалык, саясий кубулуштар тууралуу. Ошого бирдиктүү эреже бар. Мисалы коомдук илимдердин китебинде негизи мынандай болот. Китептин структурасы. Мисалы биз детектив деген кинолорду көрүп жүрөсүңөр да, мисалы кинону көргөндө бар го детектив жанры, мисалы башында бирөө өлөт, анан бирөөнүн бир 3 адамдын өлүгү жаткан болот, анан анын жанында бирөө жүргөн болот, анан келип ушу сени өлтүрсөң керек ушуну деп аны кармап кетишет дагы. Кино 1 саат аны кыйнап туруп, анан эң аягында караса ушу сен өлтүрүпсүң деп аткан киши өзү өлтүрүп калган болуп калат. Аягындачы. Аягында кинонун жандырмагын билесиңер да. Коомдук илимдерде бир нерсени жандырмагын эң аягында эмес, башында балып кетип айтат. Айтат. Неге Кыргыз Республикасында тополоң боло берет? Эмне үчүн бизде авторитаризм орнобойт деген мисалы тема болсо, мисалы бир дагы президент бийликти эч качан кармай алган жок да бизде, туурабы? Дайым тополоң болот, биз аны көп жиберебиз, туурабы? Мисалы ошонун себеби эмне дегенде, себеби момунда деп туруп, коомдук илимдерде башында эле жооп айтылат, момундай депчи. Анан ошонун жообу себеби могу, себебин мен азыр далилдейм деп туруп, анан китепте 1-чи бап, 2-чи бап деп анан 3-чү бапта ошонун далилин айтат. Себеби бул экономикалык себеп, же болбосо диний себеп, же болбосо бул уруулук себеп, же болбосо бул жердешчилик себеп деген сыяктуучу. Анан кийин ошону карап туруп, деп сен ага ынанасың же ынанбайсың. Кааласаң ынанасың. Эгер ал ынанымдуу жазса, далилдерди жакшы келтирсе. Ошол сыяктуу коомдук илимдерде бул толгон токой неме да, мисалы айталы, эмне үчүн Жапан өнүккөн деген неме бар да, мисалы керемет. Жапан эмне үчүн мынандай болуп өнүгүп, бүгүн дүйнөнү таң калтырат. Мисалы сиз Жапанга барсаңыз, сизди азыр барсаңыз эч ким кыргыз дебейт да. Жапан эле дейт. Сизди деле. Мусулман жапан кыз экен деп ойлойт болгон. Биз бирдей элебиз да, мисалы. Бирок бизге окшош жапандар, бирок жашоосу бизге окшобой атпайбы? Туурабы? Алар азыр мен айттым го, тиги азыр немени уча турган машинелердин стоянкасын азыр алар проекттештирип атат деп, каерге кылсак, Манас атанын жанына коюп коелубу, же болбосо мунун үстүнө коелубу деген сыяктуу башка темаларды талкуулап жүрөт да. Биз болсо шүпүргүнү жер койсом эмне болот, же тик коюп койсом эмне болот деген деңгээлдебиз да, мисалычы. Ошол сыяктуу жапандар эмне үчүн өнүгүп кетти деген дүйнөнүн баардыгын таң калтырган суроо бар, туурабы? Алар бунун ар түрлүү окумуштуу, ар түрлүү жооп айтат. Бирөөлөр самурайлар кыйын болгон үчүн ушундай, да бирөө айтат, алардын улуттук намысы калпагын кийип жүргөн үчүн, камчысын чаап, манас деген үчүн кыйын деп бирөө айтат, мисалычы. Бирөө айтат, жок, андай эмес, Америка менен дос болгон үчүн, либерализмди кабыл алган үчүн, демократияны кабыл алган үчүн, батыш менен дос болгон үчүн өнүгүп атат. Продукциясын бардыгын Америкага сатып атат, Европага сатып атат. Керек болсо бизге чейин келип атат деп да бирөө айтат да, мисалы. Ошол сыяктуу китепте коомдук илимдерде жообун башында айтып туруп, анан ошонун далилин келтирет, мисалычы. Ошого болжолдуу коомдук илимдердин китебин башында кириш сөздө бир 3 барак болот да. Ошол жерде негизги бардык идея башында ташталат. Моундай болот, анан ал жерде аныктамаларын мен моундай кылып берем, анан могу аягында мен тарыхый далил кылам, же болбосо математикалык анализ менен далилдейм. Же болбосо кейс стади деп коет, бир немеге ошол чөйрөмгө кирип, ошонун ийне жибине чейин казып, мындай далилдейм деп туруп, анын баягы илимий далилдин жолдору көптүү да. Ошондой кылат. Ошого анан кийин бара китепти окуганда ошонусун эле карап каласың дагы, ошо далилдеп аткан жерин, анан дефиниция, аныктамаларын берген жерин операционализация деп коет.
ошо жерин карайсың ба, концепттерди концепцияга айланткан жерин карайсың. Мисалы концепт деген түшүнүк бар, концепция деген түшүнүк бар. Экөөнүн айырмасы эмне мисалы деген сыяктуу да. Ошолорду аныктап анан китептин анан китеп окуу техникасын ошондо өздөштүрөсүң дегеним да. Мен эми татаалыраак сөзгө кирип кеттим окшойт. Эми жеңил желпирээк эле сөздөрдү айтсам жакшы эле, мүмкүн көбүрөөк жагымдуу болупчу. Жаштар күлүп, депчи. Бирок аны TikToктон карасаңар, оюмча TikToктон кызыгыраак болот. TikTokто жок нерселерди айтайын деп атам да, максималдуу силергечи. TikToктон же башка жерден табылбаган нерселер жөнүндө. Китеп жөнүндө айтканда ушундай болду. Бирок абдан студент кезимде мен абдан кыйналчумун чынында. Себеби 50 китеп бул оюн эмес экен чынындачы. Башым турсам эле, ана профессорум айтты эле баса, мен Жапонго барып 1-чи жыл окууга өтпөй калгам да. Анан окууга бул жерде болбосо мен кызыл диплом менен бүтүп кеткем бул жерде. Анан мен тилди билем, мен кыйынмын деп ойлоп баргам, бирок окуп өтпөй калдым баргандачы 1-чи жылы. Анан профессорум мен балдарым менен окуу деп өзүнүн баягы магистрант, докторант балдары менен кошту да. 1 жыл даярдашты мени. Анан ошондо аябай ошолорду көрүп таң калчу элем да. Мага алар монстр көрүндү, мен кийин ошолор менен окудум да. Монстр көрүндү да, аларчы мындайча айтканда бир эмне деп коет, буну монстрду кыргызча эмне деп коет эле, бир мында айбан көрүндү да. Мынтип эле чайнап эле, чайнаса эле баягы китеп жыртыла турган кишилердей сезилди да аларчы. Мен жаш баладай эле өзүм уялып жүрдүм башында. Атаң көрүп, биз эч нерсеге да жарабай турбайбыз. Биздин кызыл диплом, баягы оштуктар айтмакчы, покко да жарабай калды дегендей болду. Ошондой эле болот экен баягы. Анан кийин ушундай окуялар болду балдар. Мындай ээн эркин эле сүйлөшөлү силер менен. Ана профессорум айтчы, Ито Такаюки деген. Сейтек баса деди, мен балдарым көрдүм дейт, көздөрү кызарып жүрөт дейт. Десем, булар уктай албай жүрөт байкош дейт. Китепти ушунчалык көп окуп, түнү менен китеп окубай, китеп окуп чыгышат, уктаганга убактысы жок чыгат десе, мен ушул күндү ушунчалык күттүм да. Качан мен да көзүм кызарып ушинтет экен деп, баягы мага романтика болду ошолчу. Мага да жыргал жашоо келатат экен депчи. Качан келет экен деп турсам, мен анан окууга өтүп калган учурумда келди. Анан окуй баштадым. Окуй баштаганда эле анан ушу методология деген сабактардан кыйнай баштады. Башында математикалык анализ, эмпирика деген сабак бар, саясий философия деген сабак бар. Мисалы, эмени либералдык теориялар жөнүндө, ар түрлүү утилитаризм, ар нерсени изилдейсиң да. Анан ошондо чындап эле өзүм башыма келди анан. Тапшырма ушунчалык берилгенде көрсө сен уктаганга убактың болбой калат экен. Мисалы, түнкү саат 3-кө чейин окуш кадимки окуя болуп калчу да, кээде 5-ке чейин. Ал убакта эле мисалы Лалафо эмес, айталы мына Taobao деген бар, Кытайда товар аласың. Ошол сыяктуу нерсе Жапонда илгери эле бар болчу, 2006-жылдары элечи. Анан ошондон эле мен керебет заказ берип, өзүм лабораторияга бир керебет алып койдум. Түнү жатчы. Анан чындап эле ошол жерде түнү менен жатып калганга туура келчү. Эртең менен 5-те жатып, кайра эле 8-де ойгоносуң. Анан кийин 9-га кайра сабакка кирип кетесиң да. Ошондой учурлар да болду. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө бул реалдуулук да. Мен оюмча бул жомоктой болушу мүмкүн азыркы кыргыз балдаргачы. Себеби мен көп эле көрөм, Улуттук университеттин жанында кимде дептер бар? Берип тургулачы 1 мүнөткө. Дептер болот го. Мында ийиле турган. Кичине еврейна. Мындай кылып жүрүшөт бардыгы деп, мындай балдар. Мындай кылып жүрүшөт дагы. Мындай кылып жүрөт да. Ичинде бардыгы бар да. Бардык сабак ушуга жазылат. Бардыгы ушуга жазылат. Эми ушу канчалык ушуга болобу, эми жеңил ойлуулук, сөзүн ачыгы да. Кантип эми ушуга бардык сабак кантип ушуга жазылсын эми? Оğuldum, өзүң келечегиң ушундай мамиле кыласың, туурабы? Биздин коом ушундай чала коом да азыр. Саясат деле ушу дептердин деңгээлинде, тамчынын дуалынын деңгээлинде да бардыгычы азырчы эми. Мына мектепте эле, университетте эле ушул деңгээлде да, сөзүн ачык. Анан таң каласың анан, ай ата бизди.
баягы Сооронбай неме Дооров аксакал айткандай, мурдуң бокпулуң аккан не кыргызым деп эле эмне дейт эле. Кечирип коюңдар, рахмат. Мен сиз жөнүндө айтып жокмун, бирок негизи айтып атам да. Баардыгы улуттук университетке барсаң, чечейип балдар үчүн бир дептер алып алышат, баардыгы ошонун ичинде тоогудун. Андай рюкзак көтөрүп жүргөн бала жок, баардыгы барсетка көтөрөт. Барсетканы ким көтөрөт айтайын Японияда? Барсеткалар Японияда 2004-жылы мода болчу. 2008 жылдары. 6 базар күндөрү, мисалы бала менен жүргөн кыз менен бала паркка барып келели, же болбосо тиги океандын боюна барып келели деп бала тагынып алып, экөө кыз экөө кучакташып, мындай кол кармашып, мынтип барып жүргөндө мынерини илип алып жүрөт, кошелекту салып алып, оңоюраак, ыңгайлуу депчи. Университетке менен барбайт эч ким. Мен бир дагы адамды көргөн эмесмин. Барсетка менен жүргөн адамдычы күндөлүк жашоодо. Барсетка ал 6 базар күнү гана колдоно турган нерсе да алчы. Негизичи. Бул эми жашоого болгон мамилебиз да бизденчи. Андай рюкзактын ичинде 5-6 китеп көтөрүп жүрөт негизичи. Ошон үчүн анын функционалдык мамилеси мындай болот. Мынандай болот жашоо, мынандай болуш керек студенттин жашоосучу. Негизи да, чын айтайын. Ким атың? Ана Бек мырза Азамат. Мына келечек ушунда рюкзакта жатат. Ошон үчүн тамаша иретинде айтып атам, бирок сөздүн ичинде 99% чындык бар. Дагы китеп немеге өттүк, окуу жөнүндө өттүк. Эми тил жөнүндө бир аз айтып кетейин, тил үйрөнүү боюнча. Антип үйрөндүңүз агай деп мен дайым эле сурайт да. Тил үйрөнүүнүн сыры эмнеде депчи. Эми оюнча Толгон Токой сыры бар деп ойлойм. Ошо бир сыры жөнүндө эле айтып кетейин силерге. Тил үйрөнүүнүн эң натыйжалуу сырычы. Мен Жапонго барып окуп өтпөй калган, биринчи жылы окуп өтпөй калган себеби мындай болгон. Экзаменде мындай текст берди да мага. Инглиз тилде жазылуу текст экен да. Ошо жапонча отор дейт да, тоогул. Мен 1 сааттын ичинде которуп бер дейт. Экзаменге барсам, мен өмүр көргөн эмесмин андайдычы. Шок болуп калдым. Деп элечи. Элестетпей эле өзүм кыргыз болсом, Жапонго барсам, экзаменде мондай толтура узун текст келди. Инглизче жазылып турат. Саясий текст. Анан ошону жапонча окутур дейт да, тоогул. Базар жөнүндө дагы бир нерсени айт десе оңоюраак да эми. Базарда нан же болсо, канча турат деп кичине бир нерселерди ойлоп тапсаң болот да. Бирок бул жерде аябай шок болдум да. Анан кийин атаң көрүү, мен билген тил эч нерсе кечпей калды дедим да. Анан 1 жыл даярдасам болбойт экен деп анан ошол учурда колдонгон техникам жөнүндө айтайын. Мондай кылчумун мен. Негизи мындай адат деген түшүнүк бар да. Привычка дегенчи. Адат аркылуу адам мындай өзүнүн характерди, мүнөздү калыптанса болот экен да. Ушул адат аркылуу. Анан эгер бир нерсени 20 күн катар кылсаң, ал адатка айланат экен. Эгер бир 6-7 күн кылып кылбай койсоң, уктап калсаң, анда бул уже адат болбойт да. 20 жолу катар кылсаң, бул адатка айланат. Адат аркылуу адамда мүнөз пайда болот. Жок, мен кылам аягына чейин. Эмне деп элечи, аягына чейин характер. Болбосо жок, болтур деп койсоң, бул мүнөз да бу да. Ошон үчүн кылам дегенди кылам дей турганга, аягына чейин чыгарам дегенге жете турган бул адат. Адат аркылуу келе турган нерсе. Характерди пайда болот. Ошо тилди үйрөнүү да бул ошого байланыштуу. Сырын бир нече сыр болушу мүмкүн, бирок менин жеке өзүмүн бир 7 сырым бар. Ошонун бирөөнү бекер эле айтайын деп атам. Биринчиси, эң маанилүүсү бул адатка байланыштуу. Мындай кылсаңар болот. Мен баягы инглиз тилди, жапон тилди тереңирээк дагы өздөштүрөйүн деп, мисалы күнүгө эртең менен саат 4:49, 4:55, 58-дерде мындай отуруп калат элем дагы. 6:40-тарга чейин окучумун күнүгө. Себеби эртең менен ойгондо башың сергек турган учурда баягы
стресстерди унутуп, баардык нерселер эсиңе келбей турган учур баягы ойгонгондо эле башың эми сонун камырдай болуп турат да, мындай баардыгы сиңет. Эртең менен ошого 4 кырыптарда турчумун. Туруп эле ошондо окучумун, күнүгө ушуну кайталап элем. Эмне болуп кеткен күнү дагы 11-де уктап калган күнү деле, түнү саат 1-де жатып калган күнү деле сөзсүз ошону кайталачумун. Таш жаап койсо деле Токиогочу. Токиого эми таш жааган жок, мындай жер титиресе деле, жер титиребесе деле, цунами келсе деле, цунами келди бир жолу. Ал башка тема болсун эми. Анан кийин ошентсе деле ошону кыла бериш керек экен да, ошондой кылсаң 1 жыл бою мен ошондой кылдым. Мындайча айтканда, Джеки Чан же болбосо Ван Дамды машыккан эле, ошонун эле сен тил менен машыгасың да. Алар грушаны ургуласа күнүгө. Тоо кылдым ошо жакында эле ошо баягы бир немеден угуп калдым, Facebook'tan. Майк Тайсон да ушинтип машыгыптыр, көрсөчү. Мен буну атайын ойлоп тапкан жокмун силерге. Майк Тайсондун сөзүн угуп калдым болгон. Айтат, мен неге Майк Тайсон болуп калдым? Себеби башка боксерлор уктуп атканда мен эртең менен саат 5-те неме чуркап жүргөн болот элем, машыгып аткан болот элем деп. Ошонусун окуп калдым болгону. Дедим, бу көрсө, бу деле ошонун бир түрү турбайбы деп анан ошолорго айтып атам да, тил үйрөнүүнүн сырынын ошонун бир түрү. Эми албетте ал жерде техникасы ар түрлүү болот. Мисалы, сүйлөө произношение дейт го, pronunciation деген сыры өзүнчө, укканда listeningдин сыры өзүнчө. Анан китепти окуйбуз да биз. Кээбиркилер акылдуу адамдар бар, окуй берет, түшүнө берет, бирок жаза алышпайт. Буну output дейт да. Бул мисалы түшүнгөнүңдү жазыштын техникасы өзүнчө, кантип оюңду жеткизишиң керек деген бул өзүнчө. Ошон үчүн баягы китеп окуунун дагы баягы тил үйрөнүүнүн дагы ошол өзүнчө мындай секцияларга бөлүнүп, анан жаттоонун проблемасы да бар. Мисалы бир сөздү угасың, анан кийин 3 күндөн кийин унутуп каласың да, баягы эмне деди эле деп. Ошол ойдон унутуп каласың, анан 3 жылдан кийин эле эстейсиң, кайра ачасың баягы сөздү. Карасаң дагы эле мээңе кирген эмес да. Ошондо кыйналып жүрө бересиң. Ушундай нерселерди жеңүүнүн өзүнүн жолдору бар. Бул 2-чи сыр, 3-чү сыр, 4-чү сыр, 5-чи сыр мындай кетет да. Бирок биринчи сыр сөзсүз эртең менен баягы 4:42 турсаңар, 4:58-де отуруп 6:40-га чейин окусаңар. Бирок 1 саат 40 мүнөт отуруш кыйын. Аны 2-ге бөлгөн жакшы. Ортодон 40 мүнөттөй окуп туруп, алма жеп, бетти колду дагы бир чайкап жиберип, анан 7-8 мүнөт эс алып келип, кайра отуруп, анан экинчисин отурмай да аягына чейинчи. Китеп ошол учурда китеп окуса болот, же сөз жаттаса болот, же көп жазыш керек, бир мындай эстей албай аткан сөздүчү, же көп жолу произношениени кайталаш керек. Мисалы, кытайча мен баштап атканда монтип окугам да, кытай тили абдан оор го мисалы. Кытайча билгендер барбы бу жерде? Анда мен айтайын, мисалы, ондай сөз бар болчу да. Шиш дегенче. Бул факт деген сөз да, fact is fact. Мисалы, шиш деп мисалы айтасың да. Шуну бөлмөгө кирип алып, мисалы 50 жолу айтыш керек. Шиш. Мама дегендейчи. Мама депчи. Ошондой кылып бир нече жолу 50 жолу айткандан кийин анан произношениең калыптанат. Эртеси 40 жолу айтасың, 3-чү күнү 35 жолу, бир жумадан кийин 20 жолу айтканда мындай тилиң келе баштайт. Муну ошентип оор болсо 1 ай кайталаса болот. Мисалычы, ушуга окшогон мунун баягы тил үйрөнүүнүн баягы сыры, техникасы бар да. Кыскараак айтсам ушундай.